Жогорку Кеңештин төрагасынын жылдыйкы чыгарган басма сөзү башталды. Сиздер суроолорду кыска жана нуска берүүгө өтүнөбүз. Суроо берүү каалагандар кол көтөрүп белги берип койсоңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Здравствуйте, уважаемые журналисты. Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына кече күнкү биздин акыркы заседаниябызда 4-чү сессиябыз аяктап, жыйынтыктап, Жогорку Кеңештин депутаттары 1 айлык эл менен жолугушуусу, ошондой эле шайлоочулар менен, ошондой эле 1 айлык эс алууга чыгып кетишти, таркап кетишти. Анан сиздерге чоң ыраазычылык билгиземин, урматтуу журналисттер. Ошо бүгүнкү төраганын жыйынына келип катышып бергениңиздер үчүн, эми ушул учурду пайдаланып, бүгүн сиздерди чогултуп, Жогорку Кеңештин 4-чү сессиясында болгон кандай мыйзамдардын кабыл алынышы, кандай саясий чечимдердин кабыл алынышы, анан мамлекеттеги жалпыга элге, сиздерге маанилүү болгон өтө орчундуу маселелер кандай жол менен чечилишин кыска түрдө жооп берүүгө суроолор болсо биз дайынбыз, мен дайынмын, урматтуу журналисттер. Эми кыска маалымат берсем, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 5-чи сессиябызда Жогорку Кеңештин орчундуу көп жакшы мыйзамдар кабыл алынды. Жалпысынан 124 мыйзам кабыл алынып, анын 108-ине президентибиз кол койду. Ошондой эле көптөгөн 615ке жакын токтом кабыл алынып, эл менен жолугушуу болуп, элден көптөгөн арыз муундар кайрылды. Анын баардыгы биз сиздерге таркатылып берилди болуш керек. Биздин өзүбүздүн чакан мындай маалымдоо иретинде атайын журнал чыгарганбыз. Бул журналда орусча жана кыргызча тилинде баардык Жогорку Кеңештин 5-чи сессиясында болгон маалыматтар камтылып турат. Бул жерде кандай мыйзамдар кабыл алынды, кандай иш-чаралар болду, депутаттардын эл менен, ошондой эле сырттагы эл аралык жолугушуулар кандай өттү, баардыгы бул жерде тегиз көрсөтүлгөн. Сиздерге таркатылып берилди болуш керек. Карап өзүңүздөрдө таанышып, өзүңүздөрдүн сайттарыңыздарга бир маалымат берип койсоңуздар деп мен да суранамын. Жалпы кыргыз эли мамлекетти көрсө деген ойду айткым келет. Эми урматтуу журналисттер, биздин 5-чи сессиябызда сиздерди кызыктырган көп маселелер болду. Бул мыйзамдардан тышкарыда биз чоң бир саясий иш алкагында иштерди алып бардык. Муну сиздер да убагында чагылдырып турдуңуздар, тийиштүү саясий эксперттерден ой жүгүртүп, ойлорун алып турдуңуздар. Мунун баардыгын биз да көрүп аттык. Эми мен ошолорго бир аз токтолуп кетсем, эң биринчи ушул 5-чи сессияда бизди мамлекетибизде, Кыргызстанда чоң бир саясий шайлоо болду. Муну баардыгыңыздар билесиздер. Бул Кыргыз Республикасынын жаңы президентин 2017-жылы шайлоо болду. Бул шайлоонун өтүшү, президенттик шайлоонун өтүшү Кыргызстан элин эмес, Кыргызстан мамлекетин эмес, жана башка мамлекеттер, бул Европа мамлекеттерине да кызыктуу болду да, аябай. Кызыктуу болгон себеби таза шайлоонун өтүшүнө алар кызыктуу. Таза шайлоонун өтүшүнө булар баа берди. Ошол Орто Азиядагы Кыргызстан мамлекетинде таза шайлоо болуп, бир адам, бир добуштун ээси болгонун биз тастыктап, далилдеп бердик. Мына ушуну көрүшүп, анткени биз Жогорку Кеңеш жаңы мыйзам кабыл алганбыз. Бул жаңы мыйзамдын негизинде шайлоо мыйзамы боюнча идентификация менен, ошондой эле биометрикалык далилдер менен шайлоо өттү. Бул шайлоонун негизинде бир добуш, бир адамдыгын биз далилдеп көрсөткөндө сырттан келген байкоочулар, эл аралык абройлуу уюмдар келди. Мына алар өздөрүнүн баасын берип кетти. Чынында эле Кыргызстанда таза шайлоо өтүп, эл тандаган, эл сүйгөн өзүнүн президентин шайлап алды деген акыркы өздөрүнүн маалыматтарында билгизди. Мына биз ушу менен, урматтуу журналисттер, өзүбүздү ушул демократиялык
парламенттик демократиялык өлкө экенибизди биз көрсөтүп далилдеп алдык. Бул биздин чоң жетишкендик. Мына бир тараптан эң чоң жетишкен байлыгыбыз деп мен айтып кете алам. Андан кийин орчундуу маселелер чыгып калды. Бул эң болгон орчундуу маселелердин бири, өзүңүздөр белгилүү болгондой, Бишкектеги ТЭЦтин акыбалы боюнча арды кырсыктап, андан кийин жогорку кеңештин атайын түздөн комиссия түзүлүп депутаттар менен анын жыйынтыгы келип чыкты. Жыйынтыгын баардыгыңыздар кандай бүткөнүн көрдүңүздөр. Ошондой эле башкы прокурордун жогорку кеңештин тарабынан, депутаттардын тарабынан бошотулушу, ошондой эле мына кече акыркы өзүнүн арызы менен кеткен акыйкатчынын бошотулушу, жаңы улуттук банктын отчету алынды, тийиштүү, ошондой эле эсептөө палатасынын отчеттору алынды жогорку кеңеште. Бул саясий баалар берилгенин мен силерге тактап айтып кете алам. Суроо туулат болуш керек, мен алдын ала эле жооп берип коеюн. Алдыңкы ушул ТЭЦ Бишкектин болгон жалжалдыгындагы арасындагы комиссиянын иштеп чыккан жыйынтыгы эмнени көрсөттү, эмнени билдирди деген. Ошол убактагы мына апрелдеги өкмөттүн кетиши, жаңы өкмөттүн шайланышы боюнча сиздерди кызыктырышы мүмкүн. Бул боюнча урматтуу журналисттер, мен жооп берет элем алдын ала эле. Жаңы ошо Бишкектеги ТЭЦте авария болуп, комиссия түзүлүп, комиссия иштеп, жыйынтыгы чыга электе. Ошол убактагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнүн апрелге чейинки 2017-жылкы отчетун берем деп комитеттерден, ошондой эле тийиштүү фракциялардан ишин алып барып жүргөн. Андан кийин эле апрелдин ичинде оппозициялык биздеги фракциялар бар, билесиздер, мыйзамдуу. Алардын чечимдери чыкты. Иштеп жаткан ошол Исаков Сапар Жумакадыровдун өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө, өкмөттү таркатуу деген сунуштары берилди. Алардын ичиндеги, алардын көрсөткөн принциптери, дооттору биз карап, комиссиянын, ТЭЦ боюнча комиссиянын жыйынтыгы чыгып калганда депутаттар үстүп менен таанышып, ошол комиссиянын берген жыйынтыгында ошол убактагы премьер-министр Сапар Жумакадыровдун аты чыгып, ТЭЦке алынган 386 миллион реконструкцияга, анын колдонушуна коррупциялык элементтер жаралган экен, мына ошол жерге анын да тиешеси бар деген комиссиянын жыйынтыгында анын аты, ошондой эле бир топ чиновниктердин аттары айтылган. Анан депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары, айрыкча оппозициялык фракция, көптөгөн ошол убактагы чылгындуу иштер бар болчу, башка дагы бул коопсуздук шаар боюнча жана башка иштердин баардыгына Сапардын убагында ишти алып бара албаган үчүн деп анын өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө боюнча 40-тан ашык депутаттын колу мага келип түшкөн арызы карап, андан кийин мен аны тийиштүү комитетке жөнөтүп, тийиштүү комитет чечими менен жогорку кеңешке чыгып, 100дөн ашык добуш менен ошол убакта өкмөттү анан отставкага кетирдик. Андан кийин тез арада жазгы талаа иштери келип калды, жумуш көп алды да деп жаңы өкмөттү түзүп, мына бүгүнкү күндө жаңы Абылгазиевдин өкмөтү бүгүнкү күндө ишти алып барып атат. Ушундай маселелерди өзүңүздөр чогуу биз менен көрүп атасыңыздар. Жыйын ачык болду, баардык жыйыныбыз ачык болду, тегиз болду, көрсөтүлдү, чагылдырылды, чакырган баардык эксперттер катышып берди, айтылган чиновниктердин баардыгы келип катышып берди. Мунун баардыгы ошо комиссиянын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө тийиштүү, ошого тийиштүү болгон адамдар, чиновниктер бүгүнкү күндө иш тергөөсүндө иш алып барып атат, урматтуу журналисттер. Дагы бизге кызыктуу болгон көптөгөн мыйзамдар кабыл алынды. Ал мыйзамдарга токтолуп кетсем, урматтуу журналисттер, эң биринчи бул мамлекеттик жөлөк пул мыйзамдарын мен токтолуп кетейин кыска.
мамлекеттик дөөлөктүү мыйзамында бир аз тартыштык болду. Биринчиден 3 окуудан өтүп кайра бир аз кемчиликтер болгон экен, артка кайрылып келип оңдоо түздөө менен ал мыйзамды кайра биз алып чыктык, колдоп бердик. Мына президент кол койду ал мыйзамга. Ошол негизинде элибизге бул биздин баш мыйзамда болгон, Конституцияда так көрсөтүлгөн мамлекет элге социалдык камсыз кылуу керек деген пункттар бар. Ошол негизинде биз мынакей 20 жылдан бери 25 жылдан бери социалдык тармакка мамлекеттик тараптан бир орчундуу бир чоң бир мыйзам кабыл алынып атыр да. Бир көйгөй маселе жашап келген. Мына биз ошону камтып, ошол мыйзам менен ишти алып бардык. Бул мыйзамдын жыйынтыгы кандай болот, урматтуу журналисттер? Эң биринчиден бул биз мурун айтып жүрчүк, мисалы Казакстан мамлекетинде, ошондой эле Россия мамлекетинде, федерациясында, араб өлкөлөрүндө жаңы төрөлгөн балдарга мамлекет тараптан жардам болот экен, бизде бул качан болот деген көп 20 жылдан бери айтып жүргөн бир сунуштар бар болчу да. Мына ошону кантип бүгүнкү күндө бул мыйзамына күчүнө кирип, бизге ар бир үй бүлөдө төрөлгөн жаңы ымыркайга ар бир үйдө 1-чи болобу, 6-чысы болобу, 5-чisi болобу, 3-чүсү болобу карабай мамлекет тараптан 4000 сомдук сүйүнчү бул берилет. Мына бул чоң жетишкендик, бул бюджеттен финансылык каражаттар каралып табылды. Экинчи ушул эле мыйзамдын артында камтыган депутаттар айрыкча көп көтөрдү. 5-чи чакырылышта депутаттар да көтөрүлдү. Кийинки 6-чы чакырылышта депутаттар ушул маселени көтөрүп, өкмөткө ар дайым сунуштачы. Бул үйдөгү берилип аткан пособия. Аз камсыз болгон үй бүлөгө берилип аткан пособиянын эсептелиши, кандай жол менен эсептелиши. 5-чи чакырылышта биз бир ийгиликке жеткенбиз. Ошол убакта мурун пособия берилгенде үйдөгү доход эсептечи да. Эмне буюму бар. Телевизоруна чейин эсептеп туруп, доходун ашып кетет экен деп пособия берилбей калчу. 5-чи чакырылышта алар алынып, анын эң негизгиси болгон бул ошо үйдө жашаган ата-эненин, балким чоң атасы, чоң апасы болуп пенсия алып калса, ошо пенсия кошо эсептелип, доходу ашып кетсе, пособияга үйдөгү балдарга пособия жетпей калчу да. Мына ушул көйгөй маселе көтөрүп келгенде, мына ушул мыйзам негизинде бул маселе да чечилди. Андан кийин жакында эле бир токтом алдык. Өкмөт ушул мыйзам кабыл алып атканда сөз берген, бирок мыйзамга киргизейин десек, алар кое тургулачы деп сурагандан кийин, бирок токтом менен бекитип беребиз, бул маселе чечилет деген. Анан жакында эле мына ошо токтомго депутаттар токтом алып чыгып бекитип бердик. Бул эми ар бир мамлекетте болгондон кийин бир аз мүмкүнчүлүк чектелген балдарыбыз төрөлүп атат бүгүнкү күндө. Ошо балдар төрөлгөн, анын ата-энеси бүгүнкү күндө ошо өмүр бою ошо бала менен алек болуп, же бир мамлекеттик иште, же болбосо бир жеке менчик ишканаларда диплому бар көбүнүн, диплому жок ата-энелер бар, иштей албай ошо баласы менен алек болуп, мамлекет тараптан төлөгөн балага пособия менен жашап калышкан да. Анан бул да маселе орчундуу болгондон кийин өкмөт мына 2019 жылдан кийин макул болду, 400 миллионго жакын сом кетет экен. Эми биз статус берейин деп атабыз ошо ата-энесине. Ошо атасы же апасы ошо баласына баягы карап, өстүрүп кылган үчүн ага айына 4000 сомдон жогору айлык маанай төлөйүн деп атабыз. Статус берилип, мына ушул айлык акыдан мамлекеттик пенсионный, ошондой эле подоходный мындай төлөмдөр төлөнүп турат. Кийин пенсияга чыкканда да ошонун негизинде ата-энеси пенсияга чыгат. Бул да болгон мамлекеттик тараптан болгон биздин элибизге камкордугун көрсөтүп атабыз да, кол сунганыбызды көрсөтүп атабыз. Мына ушундай маселелер. Андан кийин жакында эле биз орчундо болуп жүргөн бир мыйзам долбоору, бул жер кодексине өзгөрүү киргизилип, бул трансформация маселеси. 25 жылдан бери ушул маселе чечилбей жүргөн көйгөй маселелердин бири болгон экен. Мына 3 окуудан биз кабыл алып берген мыйзам 2016 жылы президентке барып, президенттин каршы пикир, ой пикири менен кайра артка келип, тийиштүү атайын өкмөттөн, жогорку кеңештин комитеттин төрагасы менен президент тараптан комиссия түзүлүп, чогуу иштелип чыгып, мына жакында биз ошол мыйзамды кабыл алып бердик. Эми буюрса президентибиз кол койсо,
Кыргызстандагы болуп аткан бул социалдык эң чоң тармактагы бул жер трансформация көйгөй маселеси бар болчу. Мына ошонун бир чоң катмары чечилет, урматтуу журналисттер. Бул айрыкча алыскы региондордо, мисалы Жалал Абад, Талас, Нарын, Ош облустарында 86-жылдан бери мисалы айыл чоңойгон экен, бирок айыл чоңойгондо кээ бир көчөлөрү чоңоюп, жаңы көчөлөр орнотулуп, ошол көчөнүн бүгүнкү күндө статусу болбой келген. Анткени алар салынган турак жайлардын жери трансформация болбой, сугат жер болгон, бирок аны башка категорияга которулбай келген да, статусун албай келген. Мына ошонун баардыгын биз мыйзамдаштырып, айрыкча Чүйдүн, Ысык Ата, Аламеддин, Сокулук районунда да ушундай маселелер көп көтөрүлүп, 2009-жылга чейин региондордон ички миграция жүрүп келип, биздин көп жарандарыбыз тамдарды, үйлөрдү салып алып, ошол жерге айылдарга, Ак Ордо 3 деген коңуш бар экен, мен барып көргөнмүн. 6000ге жакын түтүн жашайт экен, бүгүнкү күндө статусу жок. Ал жерге бала бакча салынганга же мектеп салынганга мыйзам жол бербейт экен. Биз ошолорду мыйзамдаштырып бергенге мына ушул мыйзамды кабыл алып бердик. Бул ойлоймун чоң жетишкендик болду. Эл тарапка бир чоң жеңилдик болду деп мен айтып кете алам. Мына ушундай негизинде көп иштер болду. Парламенттин эң дагы жакшы окуялардын бирин айтып кетейин. 2017-жылы декабрь айында Бишкек шаарында бизде атайын эл аралык уюм түзүлгөн, Түркпа деп айтылат. Бул Түркпага 4 мамлекет бүгүнкү күндө кирет, түрк тилдүү мамлекеттери. Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, ошондой эле Түркия мамлекети. 4 мамлекеттин төрагалынын алдыгында жыл сайын 2 жолу отурумдар болот. Отурумдун 2017-жылы декабрь айында Кыргызстан өзү төрагалык кылып, мен өзүм өткөрүп иш чараларды биз талкууга алдык. Бул өтө жакшы чоң деңгээлде өттү. Аны сиздер билесиздер. Түркия мамлекетинин спикери, Азербайжан мамлекетинин спикери келди, Казакстандын вице-спикери келди. Ошондой эле эң кызыктуусу мына Өзбекстан мамлекетинен, ошондой эле Түркмөнстан мамлекетинен кызыгуулар болуп, Өзбекстандын вице-спикерлери келип катышып, бул уюмга да киришине алар аябай мындай кызыктар болуп калды. Буюрса күзүндө Стамбул, Анкара шаарында Түркия мамлекетинде отурумубуз болот, ошол жерге да катышабыз деген. Бул биздин демилгебиз менен, Кыргызстан мамлекетинин демилгеси менен, чакыруусу менен Өзбекстан мамлекетинен келди, Түркмен мамлекетинен келди, Түркмөнстан. Булар кошулуп калса, Кыргызстанда парламенттин аброюнун негизинде түрк тилдүү жаңы мамлекеттердин Түркпага кошулушуда биздин чоң бир салымыбыз болот. Жакында мына күзүндө ОБСНын парламенттик ассамблеясынын өзүнүн Бишкекте өтө турган октябрда чоң жыйыны болот. Бул жерге 52 мамлекеттин катышуусу менен Орто Азиядагы сырттагы коркунуч, кандай коркунучтар бар, акыбал бар деген тема менен жыйын өтөт. Анын ичинде Кыргызстанга сырттан кандай коркунуч абалда турат деген тема менен 52 мамлекеттин депутаттары келип катышат, эл аралык уюмдар катышат. Бул да чоң бир азин түрүндө чоң бир жыйын болот. Сиздерди да чакырам, ушуга катышып чагылдырып берсеңиздер. Ушундай жакшы маалыматтар болду. Эми урматтуу журналисттер, анда суроолорго өтсөк. Дастан Арсбекович, саламатсызбы? Улан Эгизбаев, Азаттык. Менин биринчи суроом, жогорку кеңеште быйыл өзүңүз жакшы билесиз, көптөгөн депутаттарга кылмыш иши козголуп, айрымдары мандатынан ажыратылды. Анын ичинде Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн $30,000 мурдалыш боюнча дагы бир катар адамдарга айып тагылды. Анын ичинде эл аралык комитеттин мурдагы төрагасы Аскарбек Шадиев дагы барды. Анан бул эл аралык сыйлык, КМШнын парламенттер ассамблеясынын сыйлыгы, ушул иш канчалык парламенттин ишине КМШ өкүлдөрүнүн арасында көлөкө түшүрдү? Сиздин жеке оюңуз. Анан Шадиевке экинчи кылмыш иши козголду. Анын мандаттан ажыратуу маселеси каралабы, көтөрүлөбү? Эгер болсо качан? Биринчи суроо. Экинчи суроо, биз билебиз, буга чейин коомчулукта ушул депутаттардын автоунаалары, жашаган үйлөр тууралуу маселе көтөрүлгөн. Анан биз билгенден азыркы учурда ошол парламентке курулган 12 кабат үй бош турат. Анын тагдыры эмне болот? Эгер ал жакта
жашап аткан депутаттар болсо кимдер? Буга чейинки маалыматтарда ал жакта эч ким жашабайт деп айтылды эле. Ушул эки суроого жооп берип койсоңуз. Үчүнчү, менин жеке өтүнүчүм журналисттердин атынан деле, балким буга чейин өзүңүзгө деле айтылса керек. Сиз боюнча деген сөздү көбүнчө моюнча деп айтып келесиз да. Балким мындан ары ушул сөздү оңдоп жүрөсүз. Балким болгону ушул интернетте социалдык тармактарда депутаттарга да көп сын айтат, ушул тилге байланыштуу. Мисалы, Маянаны деле Маная деген сыяктуу айтып атасыз сиз. Анан мындан ары эске алып жүрөсүз деп ойлойбуз. Анткени парламент бул элдин баарын карап турган чоң трибуна, Кыргыз тилинин түрүгө да салым кошкон болосуз деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, мен жооп берип кетип берейин. Уларыңызга аябай жакшы суроону бердиңиз, мен жооп берейин. Биринчи, мен пайызсыңгым боюнча бул атайын эл аралык чоң уюм, көптөгөн мамлекеттер парламентте катышат, бириккен. Анан ошол жерде чечим кабылган ар бир жылы Кыргыз парламентинин өзүнүн сунушу менен киргизилген Чыңгыз Айтматовдун улуу жазуучубуз атабыздын атын назалап туралы. Анан ошого Чыңгыз Айтматов менен байланышкан биздин бүгүнкү күндө жазуучулар болсо, доллар менен атайын, АКШ доллары менен жыл сайын 2015-тен бери сыйлык берилип турган да, чечилип берилип турган. Андан кийин 2017 жылы бул лауреат такталбай сыйлык берилбесин деп чыккан экен. Бирок биздин жогорку кеңештин бюджетинен 30 миң доллар чыгып кеткен да. Анын негизинде биз мына ички аудиттик жүргүзүү менен текшерүүлөрдү анан биз тактап, тастыктап, анан тийиштүү органдарга бердик. Тийиштүү органдар алып чыгып, өздөрү мына кылмыш тийиштүү адамдарга кылмыш ишин козгоп, кылмыш бүгүнкү күндө жоопкерчиликтерин сотто ошондой тергөөдө жүрүп атат. Анын ичинде биздин депутатыбыз Шадиев мырза боюнча ал ошол убакта эл аралык комитетте жетектеп турган экен. Жетектеп ошондо комитеттин жетекчиси катары ооба 2017 жылы лауреат такталды, ошого каражат бөлүнүп берсин деген катка кол коюп берген экен. Эми ал боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө жыйынтыктаганда бунун аягы келип чыгат. Кимдер кандай күнөө тартат. Ага да экинчи иш козголду, бирок жогорку кеңешке эми башкы прокурор мыйзамдык чегинде алып келсе, аны жогорку кеңеш депутаттар өздөрү чечет, карайт. Экинчи сурооңуз боюнча мен кечирем, боюнча деп көп айтып атам, бирок моюнча деп айтып атам да, мен боюнча деп айтканга аракет кылып атам, бирок бираз айрыкча таластыктар, мен таластык болгондон кийин чындыкты айтайын, баягы баланын тили чыкканда ошо сөзгө көнүп калса оңдош кыйыныраак экен. Бирок мага көптөгөн журналисттер тааныштарым айтат муну. Көп ушу сөздү колдонобуз боюнча деп аракет кылып атамын. Мен чындыкты айтайын, аракет кылып атамын, бирок кемчиликтерди мойнумга аламын, туура эмес. Кечирим да сураймын, эгерде сиздерге туура эмес, жагымдуу болбой угулуп калса, мен кечирим сураймын. Жогорку кеңештин башкармалыгы бар, иш башкармалыгынын алдында 30 батирлүү квартиралар бүгүнкү күндө бар. Жогорку кеңеште бул атайын салынган өзүнүн мыйзамдык жолу менен. Бул бүгүнкү күндө бул батирлерде депутаттар жашап атат. 15ке жакын, мен билгеним аралыгында 15ке жакын депутат бүгүнкү күндө ал жерде жашап атат. Булар кимдер? Бул региондон келген депутаттар. Бишкек шаарында эч кандай батирлери, үйлөрү, турак жайы болбогон депутаттар. Мисалы, мурунку айыл өкмөт болуп иштеген депутаттар бар, мугалим болуп иштеп келген депутаттар бар. Мына ошолорго биз берип, бүгүнкү күндө алар бул үйдү служебный катары колдонуп жаткан убагы. Бул чындык. Жогорку кеңештин токтому кабыл алынып атканда, урматтуу журналисттер, биз 15-жылы токтом кабыл албадык белек. Автоунаадан, анан кийин бир жардамчыбыздан баш тартканбыз. Бирок батирлик үйдөн баш тартылган эмес, ал токтомго кирген эмес. Ошо бүгүнкү күндө ал жерде 15ке жакын депутаттар бүгүнкү күндө жашап атат. Бул чындык. Президент саламатсызбы? Менин биринчи суроом сизге катары, сиз тезисте айтып кеттиңиз, айтып өттүңүз. Журналист катары биз
ал теманы козголсок болот, аны жакшы билесиз. Андыктан мындай суроом, ошол тест боюнча мыйзам долбоор эмне үчүн коомдук угуудан өткөрүлмөйт? Азыр деле көп мыйзам долбоорлор коомдук угуулардан өтпөйт да, эмне үчүн? Тест боюнча комиссия бул андай мыйзамда регламентте жазылган эмес. Комиссия иштеп чыкканда коомдук угуудан өтпөйт. Комиссиянын чечими чыкканда түздөн түз эле палатадан каралат. А эгерде мыйзам долбооруна токтолсок, эгерде орчундуу мыйзам долбоор болсо, мисалы биз 124 мыйзамды кабыл алып туруп, ошонун 108-ине президент кол койгондо, орчундуу мыйзамдар сайтка илинет. Негизи жалпысына мыйзамдар сайтта 1 ай илинип турат. 1 ай мыйзам илинип талкуу деп коебуз муну. Талкуудан өтүп, анан кийин тийиштүү комитеттерге келет. Ал эми элге тийиштүү мындай орчундуу мыйзамдар болсо, анда депутаттар, авторлору, мыйзамдын авторлору, жазып чыккан мыйзамдын авторлору, депутаттары парламенттик угууларды өткөрүп атты. Парламенттик коомчулук талкуулар болуп атты. Кээ бир мыйзамдарды региондордо да депутаттар барып, тийиштүү ошо мамлекеттик орган, тийиштүү активдерди чогултуп талкуу болуп атты. А жалпысына мындай регламентте каралган эмес, баардык мыйзамдын баардыгы коомдук талкуудан жыйын өтсүн деген андай жок. Бирок сайтка илинсин деген регламентте каралган. Биз бул процедураны, урматтуу журналисттер, өзүнүн жолу менен алып барып атабыз. Сайтка илинип 1 ай мыйзам долбоору талкууда турат. Ошол жерге ар бир ошо мыйзамга кызыккан жарандар, аттуулар болсо, өздөрүнүн оюн, комментарийлерин билгизип турду. Ошонун негизинде анан ошолордун эгерде туура болгон критерияларын кабыл алып, анан комитеттен талкуу болуп, мыйзам 3 окуудан өтүп атат. Экинчи суроо, өзүңүз жакшы билесиз, добуш берүү учурунда катышпаган ордунда жок депутаттар үчүн башка депутаттар дагы добуш беришет да. Айрыкча бул нерсе акыркы мезгилдерде аябай көп болуп кетти. Бул нерсе соцтармактарда, интернетте дагы ошол видеолор жайылып жүрөт. Аны өзүңүз билсеңиз керек, уксаңыз керек. Бул деген регламент боюнча мына нерсеге жол берилбеш керек эле. Эмне үчүн ошондойго жол берилип атат? Мен айтып кетейин бул боюнча. Негизи практикада, дүйнөлүк практикада карап көрсөк, бизде 120 депутат, Европа өлкөлөрүндө 500-600-гө жакын депутаттар бар парламентинде. Анан алардын келип катышуу боюнча да балким бизден жогору турбай чыгар, бизден ылдый да болуп калышы мүмкүн да. А жалпысына биздин өзүбүздүн жыйыныбызды алып баруубуздун регламент менен такталган ар бир мыйзам каралганда тийиштүү профилдик комитеттерден өтөт, биринчи фракциялардан өтөт. Ошол жерден депутаттар активдүү катышып, өзүнө тийиштүү болгон, ошо мыйзамда болгон суроолор болсо, комитеттерден, фракциялардан талкуу жаратып, оңдоо, ошол жерге өздөрүнүн сунуштары болсо, кат жүзүндө берип, мыйзамга катышып атат. Ал эми жалпы палатага заседание чыкканда, ал депутаттын өзүнүн ою жок болсо, ал мыйзамга келип регистрация болуп, анан кийин сырттан келген бизде көп шайлоочулар болуп калат. Журналисттер сиздер чакырып каласыздар, көбүнчө ошо фойеде, ошондой эле кабинетинде болуп калып атат да. Анан кийин негизгисинде баардык чагылдыруу бүгүнкү күндө түз эфирде болуп атат. Депутаттар муну менен тыгыз карап, палатада, заседанияда эмне вопростор, эмне суроолор болуп атканын баарын байкап турат. Анан кийин добушка келгенде биз мунун баардыгын техникалык жол менен камсыз кылганбыз. Мурунку 5-чакырышта ушул суроолор көп туулгандан кийин депутаттар бири-бирине ордуна добуш берип коюп атат дегенден кийин биз башка методикага өтүп, флешка менен, чип менен ар бир депутаттын компьютерин камсыз кылып бердик. Ошол флешка, ошол чип депутаттын өзүнүн колунда болуп, келип аны туташтырганда компьютерге, анан кийин өзүнүн пароль менен киргенде ал компьютер ачылат. Анан кийин ал өзү добуш берет. Анан мен регламенттин негизинде добуш берүүгө келгенде баардыгын чакырамын, добуш берүү процедурасы жүрүп атат, келип каттоодон өтүңүздөр дегенде, каттоодон өтүп, кворумду камсыз кылып берип атат. Кворум камсыз болгондон кийин мен ишти улантышым керек. Депутаттар ошол негизинде анан кийин добуштарын берип атат. Мен стенограмма үчүн айтып кетемин, жок депутаттардыкын аппарат өчүргүлө деп атам. Жок депутаттарды өчүрүп атат. Жүйөлүү себептер менен катыша албаган депутаттарды ар бир заседаниянын башында мен айтып кетип атамын. Аны да биз өзүбүздүн мониторинг депутаттардын алдында
ошондой эле сайтка илинип атат, жүйөлүү себептер менен командировкада иш сапарына жүргөн депутаттарды көрсөтүп атабыз. Анан добуш берген депутаттын ар ким өзүнө жооп берет, кандай добуш берип атканын. Анан мунун баардыгы мыйзамдык ченемде кворум бар, эң негизги кворумду билесиздер, 60 депутаттын каттоосунан өткөндөн кийин биз жыйыныбызды улантабыз. Рахмат сизге да. 21 майда Жогорку Кеңештин 45 депутаты Тегебаевдин ишин кайра карап чыгуу боюнча маалымат жыйын өткөргөндө, анан бул боюнча сиздин негизи абактар саясатчылардын ишин кайра карап чыгуу боюнча Жогорку Кеңештин төрагасы катары сиздин позицияңыз кандай? Мен бир эле позициям бар. Мыйзамдын алдында баардык Кыргызстан жарандары бирдей болуш керек. Мыйзам так көрсөтүш керек. Күнөөлүү же күнөөлүү эмес. Мына ошонун негизинде мамлекет алдыга мамлекет иш болсо, мыйзамдын алдында баардык жарандар бирдей болуш керек. Биз ошондо гана өнүгөбүз, биз ошондо гана экономикабызды, кыргыз мамлекети өзүнүн өнүккөнүн көрсөтө алат. Биз мыйзамга баш ийиш керек. Мыйзам кандай десе, адилеттүү сот, адилеттүү чын биздин прокуратура, органдар болсо, биздин ишибиз алдыга жылат. Ошондуктан мен мыйзамды күтөм, мыйзам кандай чечим, сот кандай чечим чыгарса, ошого баш ийиш керек. Мына кечеде Исаев Канаттын соту болуптур, көрдүңүздөр. Кандай чечим чыккандын жыйынтыгын сиздер да көрдүңүздөр. Мунун баардыгы адилеттүү сот болсо, бизде ошо менен күрөшүбүз керек. Мунун баардыгы чечимдин негизинде иш алып барылат. Мен ошону айтам. Саламатсызбы, Дастан Артысбекович. Мен Сүймонкул, биринчи айдоон. 2-3 суроом бар эле. Биринчи сурооңуна президент кечээ күнү да айтты. Мурда күнү да мына ошол парламентке келерде фракциялар бир тизмени берет, парламентке өткөндөн кийин парламентте башка тизмедеги депутаттар отурат депчи. Ошонун негизинде ар кандай парламентке көбү жаккандагы депутаттар болду. Мисалы Казакстанда кармалган депутатты мисал келтирсек, ошондой депутаттарды коргогондагы эл өкүлдөрү болду да. Буга кандай жооп берет элеңиз? Биринчи суроом. Экинчиси, өкмөт, президенттин аппараты жана парламент биргелешип өлкөнүн бир көйгөйүн, жүгүн бир артып баратат десек туура болобу сиздин пикириңизде? Анан үчүнчү суроо мындай. Буга чейинки чакырылыштарда депутаттар кызыл чеке болуп урушуп, мушташканга чейин барышты да. Анан бул жолу андай көрүнүштөр жок. Бул ошол позициялардын, амбициялардын бири-бирине туура келип атканыбы же маданияттын өсүп жатканы деп ойлойсузбу? Тизме боюнча кечээ президент оюн билгизди. Буга чейин мыйзам ушундай жазылган да. Атайын Жогорку Кеңештин анан президенттин тийиштүү мыйзам бар, биздин конституциялык мыйзам бар. Ошол мыйзамда баардыгы көрсөтүлгөн. Кантип тизме түзүлөт, кантип парламентке партиялар утуп жеңип келет, тизмеси кандай болот, мунун баардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошонун мыйзамынын негизинде депутат болуп келип атат. Айрине коомчулукка белгилүү, сиздерге белгилүү, ошо парламентке өтүп келген партия кийин фракция болуп атат. Анан тизмеде болгон көп маселелер чыгып атат, орчундуу маселелер чыгып атат. ЦИКка барып, мен арыз берген эмесмин, мен ордуна башка бирөө кол коюп койгон деген көйгөй соттошуп атат. Бүгүнкү күндө да соттор процесстер жүрүп атат бул иштер боюнча. Бул кемчиликтерди мына президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович көрүп, билип туруп, ошону айтты кечээ. Биз эми ушул кемчиликтерди кетирбеш үчүн дагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизелүү деген сунуштарды айтты. Мен да кошулам. Ооба, жакшы мыйзамдар кабыл алынган, бирок практикада көрүнбөй турган нерселер болгон, бүгүнкү күндө чыгып калды. Ошону түздөө иретинде мынакей азыр Жогорку Кеңештин депутаттары айтып кетейин, мен сиздерге дагы мыйзам жазып атат. Ушу шайлоо боюнча. Ушул мыйзамдарда да мен ойлойм, ушу сиз айткан маселелер камтылды. Ошондой көйгөй маселелер кийинки шайлоодо жаралбаш үчүн, ушул камтылып атат. Буюрса 2020-жылкы парламенттик шайлоодо өзгөрүү, ушул мыйзамдарга өзгөрүү киргизсе, жана сиз айткан маселеден биз кутулабыз да. Кийинки сурооңуз парламент боюнча болду. Эмне үчүн бүгүнкү күндө мурунку сазыкта, мурунку чакырылыштын депутаттарында бир аз чатактар чыгып турганын айтканда,
мушташтар болуп кеткендер. Анан бүгүнкү күндө эмне үчүн андай жок деген сурооңузду түшүндүм. Эми урматтуу депутаттар, мен эч нерсе деп айта албаймын. Баардык нерсе мыйзамдын чегинде болуп атат. Балким эртең деле мушташып кетиши мүмкүн депутаттар. Ага эч гарантия жок. Же мен барып айта албайм, мен мушташпагыла депчи. Бүгүнкү күндө акыбал ушул. Парламенттин алып барып аткан иши ушул болуп атат. Бардыгы кээ бир мыйзамдарда, кээ бир орчундуу маселелерде ою бир жерден чыгып калып атат. Тартышы жок. Тартыш болгон мыйзамдарда саясий чечимдерде болуп атат. Микрофондордон катуу сөздөр айтылып атат. Мушташ болбосо да, бирок катуу, ачуу, чындык сөздөр айтылып атат. Сөйөккө кыргызча айтканда сөйөккө жеткирилүү сөздөр айтылып атат. Мен төрага катары гарантия бере албайм, эртең дагы ушинтип тынч өтүп кетет. Балким бүгүн болбосо эртең жанагындай сөз менен сөздөрү бири-бирине дал келбей, түшүнө албай калса, жана сиз айтып аткан окуя да болуп кетиши мүмкүн. Ага эч мындай мен кепилдик бере албайм. Ошондуктан негизи парламент тынч болуп, маданияттуу иш алып барып атса, экинчи суроо туулуп атпайбы, эмне үчүн мушташпайт деп. Мушташ чыгып кетсе да, балким суроо туулат, маданияты жок парламент экен, булар мушташып эле жүрөт экен дегенде суроолор туулуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн урматтуу журналисттер, бул өзү табигый парламент өзүнүн натуралдыгын көрсөтүш керек. Жасалма болбош керек, чындыкты көрсөтүп туруш керек. Чындыкты, элдин, мамлекеттин көйгөйүн көрсөтүп туруш керек. Экинчи сурооңуз, өкмөт менен парламент бүгүнкү күндө мындай жакшы биргелешип иш алып барып атат. Парламент өкмөттүн да жүгүн көтөрүп атат дегендей маани бердиңиз да. Парламенттин өзүнүн да мыйзам менен чектелген укуктары бар. Бул мыйзамды кабыл алуу, анан ошол мыйзамды контролдоо, элдин көйгөй маселесин улуу трибунада мамлекетте болуп аткан орчундуу маселелерди айтып туруу. Парламент бүгүнкү күндө бул ишти жасап атат. Кетирген кемчиликтери болсо, балким өкмөт көрбөй калган кемчиликтер болсо, депутаттар мына эл менен жолукканда, кыргыз элинин депутаттары айыл аймактарга барганда, алыскы балким бир министр басып барбаган айылдар бар бүгүнкү күндөчү. Бирок депутат ошол жерде болуп атат. Ошол жердеги элдин көйгөй маселесин угуп келип атат. Көпүрөсү болобу, жол болобу, мектеп болобу, жана башка социалдык тармактагы маселелер болсо, депутат ошону улуу трибунада келип өкмөткө тапшырма берип атат. Ушул айыл, ушул жылдан бери, мынча жылдан бери каралбай калыпты. Жолу жана башка жагы карап койгула деп. Бул да мамлекетке, өкмөткө болгон депутаттын жардамы биринчиден. Экинчиден болгон түздөн-түз көрсөтмөсү, ошону карап койгула деп. Бул да биздин мыйзамдык өзүбүздүн парламенттик ишибизди жасап атабыз. Анан жалпысынан оюбуз эле бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мамлекеттин өсүшүнө, гүлдөшүнө салымыбызды кошоюн деп атабыз. Экономикабыз бийик болсо, экономикабыз күчтүү болсо, элибиздин ден соолугу чың болсо, биз көп жетишкендиктерге жетишебиз. Рахмат. Здравствуйте, Вероника Малышева, Вести Китчен. Скажите, пожалуйста, сейчас в парламенте есть оппозиция? Насколько она сильна, по вашему мнению? Оппозиция, да, у нас есть. Два фракции есть. Это Атамекен фракция и Өнүгүү прогресс. Есть фракции, они свои слова говорят всегда. То, что неправильно действует правительство или большинство количества, они всегда озвучивают свои мнения. Есть. Я хочу это сказать. Спасибо. Газета «Новые лица», Лейла Саралаева. Наша редакция делает ряд интервью с сотрудницами милиции и сотрудницами ИДН. И каждая из них поднимает такую проблему, что необходимо принять законопроект, который бы обязывал родителей, которые уезжают в трудовую миграцию, официально и юридически оформлять опекунство их детей на родственников. Так как именно вот сотрудники милиции отмечают, что семейное насилие, проблема семейного насилия над детьми-мигрантами стоит очень остро. Если будет инициирован такой закон, поддержите ли вы его? Считаете ли, что он необходим? И существует ли вообще проблема семейного насилия детей-мигрантов, на ваш взгляд? Эгерде бул мыйзам долбоору келсе, мен караймын, мен колдоймун, тийиштүү комитеттерге бул мыйзам жөнөтүлүп, бул каралып чыгыш керек. Бирок жеке менин оюмду эмесе, мен сизди колдоймун, бул инициатива жакшы. Эгерде бул мыйзамды кайсы депутаттар же өкмөт тараптан сунушталса, мен да сабактар болуп киргим келет да бул мыйзамга.
туура маселени көтөрдүңүз. Проблема существует. Бүгүнкү күндө бар, бирок аны мыйзамдып азыр биз мыйзам жол менен дагы тактап чечип коюшубуз керек. Иретине коюшубуз керек да. Биздин коомчулукка, биздин элге керектүү мыйзам болсо биз муну колдойбуз. Алгачкы суроом улуттук стратегия боюнча болмокчу. 20 улуттук стратегиясы улуттук кеңеш февралда эле кабыл алабыз деген, бирок алигиче документ кабыл алына элек. Негизи бул документке ылайык парламент, Кыргызстан башкарууну парламенттик жол аркылуу кетиши керек эле да. Анан бул боюнча дагы коомдо ар кандай пикирлер айтылып жатат. Негизи эле документтин алигиче кабыл алынбай жатканынын башкы себептери эмне? Улуттук стратегия проектиси мен билишиме караганда төрага катары июль айынын августтун башында каралат, отурум болот. Бул жаңы азыр өзгөртүүлөр менен кирет да. Анан сиз айтып аткан, берип аткан парламенттик стратегия, парламенттик өлкө катары кетиш керек эле деп. Бүгүнкү күндө биз, урматтуу журналисттер, парламент өзүнүн ишин жасап атат. Конституциябызда так көрсөтүлгөн беренесинде парламенттик президенттик өлкө деп билесиздер, туурабы? Парламент бүгүнкү күндө өзүнүн ишин жасап атат. Парламенттин иши эмне бүгүнкү күндө? Коомчулукка керектүү мыйзам, мамлекетке, өкмөткө керектүү мыйзамдарды кабыл алуу, аны контролдоо функциясын жүргүзүү. Албетте андан кийин коомчулук менен, эл менен тыгыз байланышта болуш керек. Парламент ошо ишин жасап атат. Парламент экинчиси шайланып келип, өкмөттү түзүп атабыз. Мыйзамдык чегинде коалиция түзүлүп, коалиция өзүнүн талапкерин алып чыгып, өкмөт башчысын, мындайча айтканда премьер-министрди шайлап, аны мындайча айтканда нанимать этип, эми мамлекетке кызмат кылдырып атабыз. Алар өздөрүнүн программасын, структурасын иштеп чыгып, бүгүнкү күндө ишин алып барып атат. Кемчиликтерин болсо, парламент айтып турат. Мамлекеттеги бүгүнкү болгон экономиканын өсүшү болсо, же экономиканын ылдый түшүп кеткени болсо, мамлекетибиз Кудай сактасын, жаман нерсеге барып калса, парламент, өкмөт күнөөлүү болсо, анын артынан парламентти күнөөлүү болот. Анткени өкмөттү парламент шайлайт. Өкмөттү парламент түзөт. Мына бул парламенттик жол менен Кыргызстан мамлекетин бүгүнкү күндө иш алып барып атканын мен так айта алам. Так айта алам. Жана сиз айтып аткан, буюрса августтун башында отурум болот. Отурум болот. Экинчи суроом, көптөн бери чечилбей келе жаткан Кумтөр маселеси боюнча, 5-чи чакырылыштагы эл өкүлдөрү кызуу талкуулап бул маселени. Ошол кездеги экономикалык, экологиялык чоң чыгымдар үчүн долбоорду кайра карап чыгуу, биргелешип ишкана түзүү жана ошондой эле экологиялык доо чыгуу боюнча бир топ тапшырмаларды өкмөткө бердилер. Сапар Исаковдун өкмөт учурунда дагы Сентера менен түзгөн келишими айрым фракциялар тарабынан мыйзамсыз деп табылып, анын жоопкерчилигин кароо маселеси дагы айтылып жатат. Анан ошол кезде парламенттин Кумтөр маселесин чечүү боюнча тапшырмасынын аткарылышын жогорку кеңеш кандай көзөмөлдөп жатат? Кумтөр маселеси боюнча мурунку өкмөт башчысы келишим түзгөн. Бирок бул келишимди бүгүнкү күндө жаңы өкмөт башчысы келип, Абылгазиев Мухаммедкалый Шекевич, өткөндө мен бир аз мындай кабар алдым. Жаңы келишимдер каралып атат азыр. Кумтөр менен экологияга болгон, биздин да экономикабызга кандай салым кошот Кумтөр, анын иштелиши тагдыры боюнча өкмөттө жаңы келишим каралып атат. Бирок мен келишимди азыр кандай жыйынтыктай айта албаймын. Андан кийин тийиштүү комитетке бул келиши күтүп атабыз, биздин жогорку кеңеш. Бул комитетте каралып, тийиштүү комитетте өзүнүн жыйынтыгын берет. Бирок мен ойлоймун, бул өкмөт Кумтөр менен Кыргызстандын мамлекетинин ортосунда болгон көптөгөн бүгүнкү күндө суроолор жаралып келет, чечилбей келген. Мына ошол чечип, эң негизгиси мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы болгон келишимди карашат болуш керек. Жыйынтыгы ошо менен бүтөт болуш керек. Мурунку айтып аткан биздин экономикабызга, айрыкча экологиябызга төлөнө турган төлөмдөрдүн суммалары дагы көбөйүшү мүмкүн. Муну эми биз жакында угабыз, муну өкмөт айтып чыгат, тийиштүү комитетке да бул маселе каралат, ошондо кеңири бул талкууга да түшөт.
Акылбек Жигит кызы, Коомдук биринчи канал, Алматы Жамалдык жаңылыктар каналы. Урматтуу төрага саламатсыздар. Менин суроом парламенттин кароосуна киргизилип аткан мыйзам долбоорлор боюнча. Акыркы учурларда мындай элдин чөнтөгүнө кол салган мыйзам долбоорлор көп киргизилип атат Жогорку Кеңештин кароосуна. Мисалы айтсак, эгер жабырлануучу сотко кайрылыш үчүн ошо кеткен чыгымынын 10%-ын сотко төлөгөндө гана сот анын ишин карайт деген бир мыйзам долбоору талкууга коюлуп атат да. Бул эми акылга сыйбаган эле, эгер сен ошо мисалы кырсык болуп калса, машинаңды уруп алган болсоң, ошол машинаң мисалы $6,000 турса, ошо $6,000 10%-ын сотко төлөгөндө гана сот сенин ишин карайт деген бир мыйзам долбоору кирип атат да. Негизи мыйзам долбоорлору элдин мындай пайдасына иштеш керек да. Анан ошол эле учурда жана улгайган ата-энелерин карабай койсо, эгер балдар айып пул салынат, же болбосо 3 жылга эркинен ажыратылат деген да мыйзам долбоору кирип атат. Бир ушундай мүчүлүштүктөр көп да. Ушулар боюнча комментарий берип кетсеңиз. Негизи мыйзам долбоорлору кирип атканда мындай бүт баарын изилдеп чыгып туруп, анан кийин кароого кирип, анан кийин талкуу болуп, анан кийин кабыл алынабы? Негизи мыйзам долбоорунун өзүнүн аткарылышы бул мыйзамдык ченемдик актыларда так көрсөтүлгөн да. Кандай жол менен мыйзам келип түшөт Жогорку Кеңешке, комитеттен кандай жол менен өтөт, комитеттен өтүп баштаганда 5 экспертизадан өтөт мыйзам. 5 бүгүнкү күндө. Ар бир социалдык болобу, экономикалык, экологиялык, бюджетке тийиштүү болсо өкмөттүн заключениясы менен келиш керек. Ошентип отуруп ал комитетке келет, комитеттен каралып Жогорку Кеңешке, палатага чыгат, палатадан ар бир биринчи, экинчи, үчүнчү окуудан өтүп, анан кийин президентке барат. Президентке барганда да, эгерде президенттин аппаратынан өкмөттөн сурайт, бул мыйзам кандай кабыл алынса, мамлекетке кандай таасири бар, оюңарды билдиргиле деп дагы бир мындай айтканда суроо болот да. Өкмөт эгерде биз бул мыйзамга каршы эмеспиз, аягында ооба бул мыйзам керек десе, анан президент бүгүнкү күндө кол коюп атат. Анан күчүнө кирип. Өкмөт өтүп кеткен мыйзамды кайра карап, бул мыйзам мындай бул мыйзамга карама каршы келет экен, же конституцияга каршы келет экен, же болбосо биздин бүгүнкү бюджетибизге, казынабызга туура эмес келет десе, президент көбүнчө мына каршы ой пикирин билгизип кайра комиссия түзүлсүн деп жөнөтүп атпайбы. Анан жана сиз айтып аткан экинчи сурооңуз ата-энелер боюнча эми бул мындай да, урматтуу туугандар, мыйзам ата-энесин таштап койсо эле барып камап коюу эмес. Биз азыр тартипке чакырып атабыз. Да, кээ бир шарттар болсо, шарттары туура келбесе, атасы менен апасынын ортосунда, бир баласынын ортосунда, атасы менен, ата-эне менен баланын ортосунда шарттар туура эмес келсе, ооба алып барып каралар үйүнө бүгүнкү күндө мамлекет карап атат. Бар да кээ бир баягы бузулуп кеткен балдар бар. Келип алып ата-энесине кол көтөргөн балдар бар. Эниге кол көтөргөн балдар бар. Мына биз ошолорду тартипке чакырайын деп атабыз. Ошолорду тартипке чакырайын деп атабыз. Айрыкча мына кыргыздын өзүндө менталитетинде бар да мындай нерсе, ол көргөн эмес. Мына акыркы күндө коомчулук бир аз өзгөрүп кетти. Ушундай көп болуп баратат. Колунда бар балдар даже бир аз туура эмес жолго түшүп алып, ата-энелерин таштап кетип атат. Ата-эне деген ыйык нерсе да. Бардыгыбызда ата-эне бар. Ата-эне деп өмүр сүрөбүз. Апабыз 9 ай бизди көтөргөн. Мына ушул мыйзамды депутаттардын айтып аткан, эгерде ушул кабыл алса да, бир аз биздин мамлекеттин жаштарга, балдарга бир аз тартип тарбияны көрсөтөбү деген мыйзам да. Ал жана сиз айтып аткан мыйзам, ооба бул орчундуу мыйзам болуп атат. Депутаттар да өзүнүн сиз айтып аткандай туура каршы пикирин айтып атат. Бирок азыр мен жакшы эмете албай атам, бирок ал мыйзам сиз айтып аткандай 10% деп атпайсызбы? Төлөш керек деп. Бул бир аз башка мааниде айтылып атат. Бул мыйзамда керек жагы бар. Карап көрсөкчү, мисалы сиз күнөөлүү эмессиз, сизди келип бирөө Кудай сактасын башка тараптан келип сүзүп алды да. Ал күнөөлүү. Анан кийин ал эми сиз чыгымды сурайсыз да, төлөп, ал төлөбөй атат. Чыгымды төлөбөй качып жүрөт. Же жок дейт болсо да. Мына ошондо ушул мыйзам күчүнө келсе, ошол тарапка иштесе,
мына сиз ошондо айтасыз акыйкат, адилет, сот деп айтабыз да. Көрдүңүзбү? Сиздин укугуңузду коргоп атат. Мына ошол жагында да ушул мыйзам иштелет, бирок бул мыйзам али толук бүтө элек. Кошумча алымчалар менен депутаттар сунуштады, муну өкмөт карайбыз деп аягына чыгат. Элге иштеген, элге туура кылган, элдин акысын жебеген, элдин чөнтөгүнө салбаган мыйзамдар болуш керек. Бирок, урматтуу журналисттер, укук бар, ар кимибизде укугубуз бар. Биздин өзүбүздүн укугубуз бар, мыйзам менен чектелген. Бирок биз милдеттерди да билишибиз керек. Анын артында милдет да бар да. Ошол милдет менен биз иш алып барсак, бүгүнкү күндө мына биз тегиз, камсыз болгон мамлекет мыйзам менен жашайбыз да. Милдеттерибизди да билишибиз керек. Анан бизге укук берип койду деп эле укугубузду эле айта беребиз да. Милдетти бузулуп атпайбы? Ал балки милдетти бузуп атат. Ошо милдетти да аткара билиш керек да. Ошондой. Жанагы улгайган ата энелердин таштаган балдар боюнча карылар үйүнүн жетекчилери менен сүйлөшкөнүбүздө алар аябай наразычылыктарын билдиришкен да. Бул мыйзамда көп жери эске алынбай калган. Ар кандай сиз айткандай, ар кандай кырдаал болот. Бирок бул мыйзамды эгер кабыл алса, мындай бир башаламандыктан болушу мүмкүн деген бир наразычылыктарын билдиришет. Жетекчилерби? Эми алар жетекчилерге карабайсыз, алар канчалык ата эне келип турса, балким аларга ошол жакшы да. Аларга келип бюджеттен акча бөлүнүп турса, аларга жакшы да. Ата энелерди балдары өздөрү багып, ошол жерге ата энелер барбасын андай жерге. Ата эне бактылуу өмүр сүрүш керек. Ал бактылуу өмүрдү качан сүрөт? Балдардын алдында гана сүрөт жакшы турмушту. Тиги жетекчилерге арийне аларга келип турган клиент катары келип турса, аларга ошол үчүн айтып атат да. Бирок мен ойлойм бул тартипке чакырыш керек балдарды. Ата энени сыйлай билиш керек. Ата энени сыйласаң сен коомду сыйлайсың да. Мына тарбия ошодон башталат. Айтсаңыз, жогорку кеңешке ушул бир жылдын ичинде республикалык бюджеттен канча миллион бөлүндү, канчасын экономия алдыңызда же жетпей калды? Экинчи суроо. Азыр коррупция менен күрөш күчөп атат. Жогорку кеңеш өзүнүн ичинде коррупция менен кантип күрөшүп жатасыздар? Деги эле коррупциясыз жогорку кеңеш деген уран менен жакын жылдарда чыгарылсын. Рахмат. Биринчи бюджет боюнча жогорку кеңештин бюджети сайттарда илинген, ачык көрсөтүлгөн, кандай аткарылган боюнча да турат, алып көрсөңүздөр болот. Ар бир жылы мен айтып кете алам, эконом болуп атат. Эконом болгон каражатты биз кайра бюджетке, мамлекеттик бюджетке өткөрүп берип атабыз. Жалпысынан 786 миллион деп биз прогноз беребиз, бирок аягында келгенде 760 миллион менен жылды жаап атабыз да. Бир 20 миллондон 30 миллионго чейин биз эконом кылып атабыз. Аны биз кайра мамлекеттик бюджетке төгүп берип атабыз. Анан эми жалпысынан 786 урматтуу журналисттер миллион деп жогорку кеңештин бюджетин алып туруп эле 120 депутатка бөлүп коюп атат да. Кээ бир сайттарчы. Эми ойлосоңуздар 786 миллионду же 760 миллионду 120 депутатка бөлүп алып эле бир депутатка мынча сумма тиет экен деп эле коомчулукка таркатып жиберип атат да. Бул жогорку кеңеште 120 депутаттан башка аппаратта канча деген биздин эле аттуулар, биздин балдар, кыздар иштеп атат. Балки 1000ге жакын. Мына ошолордун айлыгы, ошондой эле соц фондторго төлөмдөрү бар. Налогко подоходный налог деп анын төлөмдөрү бар. Кайра эле 30-40 миллионго жакыны биз кайра эле ошол налог аркылуу, соцфонд аркылуу биз мамлекетке кайрып берип атабыз, айлыктарыбыздан сиздердики сыяктуу эле. Анан кийин аппарат иштейт, жогорку кеңештин алдындагы башкармачылык иштейт. Мына ушунун негизинде бул бюджет топтолот да, урматтуу журналисттер. Ушуну мына маалымат берсеңиздер, 760 миллионду эле 120 депутатка бөлүп алып бүгүнкү күндө таркатып атат. Бир депутатка канча миллиард сом тиет экен, булардын бизге кереги барбы, кууп чыгыш керек деп элечи. Бирок жалпы маалымат берип турсаңыздар, коомчулукка да жетип турса, сиздердин колуңуздарда чындык деп жазалы. Туура эмес кемчиликти болсо айтыңыздар, жазып чыгыңыздар, биз көрүп алып, аны оңдойлу, ошо менен күрөшөлү. Анан коррупция менен, урматтуу журналисттер. Мына көрдүңүздөр, ТЭЦ боюнча депутаттардын да аттары айтылбадыбы? Мына барыңыздар. Мына ошо айтылган депутат бүгүнкү күндө тергөөдө, убактылуу камакка алынды.
Мына коррупция өзүбүздөн да жогорку кеңештин парламенттин ичинде да болуп атат. Аты айтылып калган ошол чечимге, жогорку кеңештин чечимине, ТЭЦ Бишкек боюнча комиссиянын чечимине депутаттын аты айтылды. Көрдүңүздөр, мына бүгүнкү тергөөдө убактылуу камакка алынды. Ошондой эле урматтуу журналисттер, бүгүнкү күндө комиссиянын чечиминин негизинде мына коррупция менен мен айта алам күрөшүп атабыз. Эки экс премьер-министр бүгүнкү күндө тергөө жүрүп атат үстүнөн. Убактылуу камакка алынды. Бул эбегейсиз бүгүнкү күндө мен айта алам коррупция менен күрөшүп атканын көрсөтүп атабыз. Президент баш болуп өзү, өкмөт, парламент туурасын туура деп айтып чыгып атабыз. Келечекте мамлекеттин каржысына, мамлекеттин казынасына, элдин акысына кол салган чиновниктерди көрсүн деп атабыз. Ким ушундай иштерге барса, анын арты эмне менен бүтөөрүн да биз көрсөтүп атабыз. Буга жараша мыйзамдарды биз иштеп чыгып атабыз. Колдоп атабыз, алып келген өкмөт алып келген мыйзамдарды колдоп атабыз коррупция менен күрөшүү. Мына ушундай иштер менен биз эбегейсиз күрөшсөк, токтолбой биз көп ийгиликтерге жетебиз. Карызды төлөө боюнча чоңсу эл арасында бир демилешип атат, сизге кандай кыласыз? Бул боюнча өкмөттөн айтылып кетти. Ушундай атайын эсеп ачылат деп. Азыр биздин жогорку кеңеште депутаттарыбыз бар. Айрыкча Жолдошбаев, Камчыбек Жолдошбаевич инициатива көтөрүп атат. Ошол жогорку кеңештин алдында, башкармачылыктын алдында бир фонд ачалы деп сүйлөшүп атабыз азыр. Юридикалык жагын карайбыз. Эгерде юридикалык жагы жол берсе, бул фонд ачып, биз мажбурлап бирөөнү акча төктөбөйбүз. Кимдин өзүнүн иш адамдары болобу, бизнесмендер болобу бүгүнкү күндө каалоосунда 1 сомдон 1 тыйындан башталса да берсин деп атабыз көңүлүнө. Кыйнама жок. 1 сом топтойбузбу, 100 сом топтойбузбу, миллион сом топтойбузбу, канча каражат топтолсо биз муну бюджетке которуп беребиз. Бирок көптөгөн сунуштар түшүп атат, беребиз дегендерде көп маалыматтар келип атат. Азыр юридикалык жагын карап атабыз. Бул ишке ашып калса, биз жогорку кеңеш өзүнчө бул иш кадамга барайын деп атабыз. Буйруса. За последнее время после президентских выборов произошли довольно серьезные политические трансформации в нашей стране. И вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли основания на фоне всего происходящего для досрочного распуска парламента? И как вы думаете, почему все-таки Кыргызстан после парламентских выборов вступил в такую политическую трансформацию? Почему такой преемственности, о которой говорилось до выборов, не было соблюдено? Распуск парламента, я скажу конкретно, пока до конца срока будет работать парламент. Распуск парламента когда будет? Это когда депутаты сами решат это. Это в Конституции, в регламенте, все ясно, точно написано, вы сами знаете, да? А если мы будем до конца срока будем работать, это 6-й созыв, а время покажет, как они, народ сами скажет потом результат, народ сами скажет, вы сами скажете. Еще надо 2 года потерпеть чуть-чуть. Ну, надеемся, мы ради блага государства парламент будет работать. Я это хочу сказать. Оснований для распуска вы не видите? Нету, никаких оснований нету. И по трансформации, почему всегда была преемственность такая, почему такая трансформация происходит? Я скажу так, понимаете, это все пределы закона, все. Пределы закона происходит. Ради блага, кто хочет работать ради блага, все. А родственник, друг, это второй вопрос. А ради блага, честность здесь, прозрачность надо обеспечить. Ради блага государства на все готово. Парламент именно. И все. Нурзат Сырбекова, телеканал. Дастан Асбекович, эки маселе боюнча позицияңызды беремендер, биринчиси ошондо боюнча акыркы убакытта Дамир Асылбековдун Казакстанга каралгандан кийин дагы башка депутаттарда ушундай бар деген кептер жүрүп атат. Бул боюнча депутаттык мандатын ажыратуу гана чара көрүлөт да,
ошол жаза анын каталган түрдеги боюнча да айтып атат, сиздин боюнча позицияңыз. Биринчиси, экинчиси буга чейин Назарбек Икрамов ошо жер-жерлерге барганда бизге таамай калып атат. KG номерлерди кайтарсакпы деген демилге көтөрүлдү. Бул боюнча сиздин позицияңыз. Эки кош жарандылык боюнча бул мыйзам менен бардык нерсе каралган. Кош жарандык боюнча кайсы убакта кош жарандыктан ала алат, кайсы убакта Кыргызстандын жарандыгынан чыга алат деп мыйзам менен көрсөтүлгөн. Ооба, бул албетте өкүнүчтүү окуя болуп кетти. Биздин биз сыйлаган депутатыбыз Казакстан мамлекетине болуп, жанагындай иштер менен деп айыбы огузулуп, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Биз сүйлөшүп турабыз, адвокаттар менен кабар алып турабыз. Коңшу мамлекеттин койгон айыбы ошол билесиздер, жалпы маалымат каражаттарына чыккан. Андан кийин анын Казакстан мамлекетиндеги жарандылыгы боюнча айтып чыкты, бул биздин жаран деп. Анан ошонун негизинде анын мандаты алынды. Мунун баардыгы мыйзамдык ченемде иш болуп атат да. Бирок ал өзүн жеке адам катары, депутат катары мен сыйлаймын. Ал биздин кыргыз элинин сыймыктанган спортсмендердин бири эле, убагында кыргыздын желегин көтөрүп, дүйнөдөгү көптөгөн мелдештерде жеңиштерин ээси болуп жүргөнүн билебиз. Эми баягы эгер Казакстан тарап айткандай, анын кош жарандыгы биздин жаран деген мен толук юридикалык жагын көрө алган жокмун. Муну сот чечет, сот далилдейт да. Бирок ал спортсмен катары мен билем Казакстан мамлекетинде убагында күрөшүп жүргөн. Баягы барып контракт менен сыяктуу болуп күрөшүп, ошо Казакстандын спортсмен катары да Казакстан желегин берет экен да. Балким ошолордун негизинде бүгүнкү күндө бул иштин ызы чуусу болуп аткан ошол да. Бирок аны мен Кыргыздын патриот жигити катары тааныйм бүгүнкү күндө. Эми азыр жаңы мыйзам ЦИКта мен ойлойм жаңы мыйзам каралып атат. Мен билишиме караганда баягы өкмөт аркылуу келиши мүмкүн же бул депутаттар аркылуу чыгышы мүмкүн. Каралышы депутаттыкка талапкер болуп кетип атканда кош жарандылыгын аныктоо иретинде эгерде мен ойлойм кылмыш жазасына чейин барыш керек да. Мисалы Ташматовдун кош жараны болуп туруп, өзү билип туруп, бирок жок, менин кош жарандыгым жок деп барып партияга кирип, шайлоого барып депутат боло албады. Эгерде кийин чыгып калса, муну баягы кылмыш иши деп муну билиш керек, ал соттолуш керек. Мына ушуга барганда биз жанагындай маселелерден токтолобуз да. Мен ушундай мыйзамга кошумча болсо, мен муну колдойм. Анткени адам баратканда, адам баласы ушу парламентке, улуу парламентке барып атканда өзүнөн баштап алдап атса, ошо башынан анда ал кишиге кантип ишенич болуш керек. Эл кантип ишениш керек? Андай болбош керек. Эгерде ошондой алдап, ошондой иштерге бара турган болсо, кийин билинип калса, ал кылмыш жазасына тартылыш керек. Бир эле жолу мандатын алып коюу эмес, аны кылмыш жазасына да тартыш керек. KG номерлер боюнча эми депутат өзүнүн укугу кандай айтат, кандай сүйлөйт, ага укук берилген. Алда балким ал депутатта ошол бир жерден тура эмес же жолугууга баргандабы, эл менен жолуккандабы, балким ага ошондой бир тура эмес мамиле жасалып калганда, анан ал баягы күйгөнүнөн ушуну айтты да. Эми бул KG номерлерин биз токтом менен алып койгонбуз. Жогорку кеңештин токтому чыккан. Ошонун негизинде алынган, бүгүнкү күндө KG номери берилбейт. Мына мыйзам ошондой берилбейт. Добрый день, Назар Арцебекович. У меня вопрос по Аскарбеку Шадиеву. Вы не уточнили один очень важный момент. С начала апреля, когда он прекратил полномочия первого вице-премьер-министра, он автоматически вернулся в группу Кенеш. С этого момента он пропустил без уважительной причины более 20 заседаний. Согласно регламенту, он, если пропустит более 30 заседаний, он лишается мандата депутата группы Кенеша. Вот у меня в связи с этим вопрос. В вашей отчетности вы указываете отсутствие Канатбека Исаева, вы указываете отсутствие Османбека Артыкбаева по уважительным причинам, понятно, где они находятся. Почему у нас никак не фигурирует Аскарбек Шадиев в документах?
И когда вы примете решение по Мададу Шарипову? Если он соответствует документу не представляет нам, мы такие будем указывать. Ну вы вообще его не указываете? Не указываем, он же... Да. Значит, он отсутствует, нет его. А есть у нас комитет, регламент, будет рассматривать по этому вопросу. Если 30 дней, как вы сказали, надо лишиться мандата. Еще один вопрос. У парламента есть замечательная функция контрольная. Вы принимаете очень много законопроектов, и насколько вы, как парламент и как спикер, отслеживаете исполнение и качество принятых законопроектов? Потому что очень многие жалуются на то, что многие законы, принятые в Дуке, конечно, не работают. Депутаты многое объясняют этим, что они не поняли, о чем они голосовали, о чем вообще законопроект. Это как раз таки связывается с тем, что очень многие отсутствуют на состоянии. То, что голосуют депутаты, они сами отвечают, на что голосуют. Сами отвечают. А по поводу контроля исполнения закона мы осенью будем проводить парламентский часть. Вы сами увидите, будем проверять, как действует закон, как это исполняется в Кыргызской республике. Осенью мы планируем. Последний вопрос у меня еще к вам в отношении правительства, в частности ваших заявлений по поводу внешнего вида членов правительства. Вам так важно, как они выглядят? Это зависит и влияет на их работу? Ой, извините, это да, очень важно, потому что это парламент все-таки. Парламент. И тот является госчиновником, тем более. Там сидели замминистры, сидели. Мы должны же этика держать. А есть разница между длинным рукавом с короткой рубашкой? Не, можно короткими руками, хотя бы галстук. Или белую рубашку. Однотонную рубашку можно одеть, понимаете? Они же одеты, у них видели, как они сидели. Без галстука, там разноцветные рубашки были у них. Понимаете? Это весь народ Кыргызстана, это заседание, сессию смотрит, понимаете? Это просто так неэтично. Неэтично просто. Поэтому я им предупредил. Последний вопрос. Где вы проведете свой отпуск? Я, конечно, хочу в Джалабад поеду сначала, потом в Таласский регион буду ездить и в Сыкуль. Так планирую, пока так планирую. тоқтамды алып алуда, екіншісі болса сапары сақ жетектеген өкіметті ишенім көрсетпей кетіруді. Уже екі мәселе қарап отқанда азыркы жана мурдагы президенттер тарабынан сизге өтүнүп суранычтар болду. Началык Тыныштык мырза, мен чындыкты айтайын, ооба апрель-май айында өтө жалпысына парламентте аябай катуу, мындай айтканда ысык өттү да. Көрдүңүздөр бардыңыздар. Саясий чечим кабыл алынды. Бирок мен тарапка эч кандай чабуулар болгон жок. Эч кандай чабуулар болгон жок. Азыркы президент тарабынан, мурунку экс-президент тарабынан сунуштар же бир кайрылуулар болгон жок. Мен болгону мыйзамдын чегинде, регламенттин өзүнүн чегинде жыйынды алып бардым. Токтомду добушка койдум. Бардык нерсе депутаттардын көпчүлүк добушу менен бул саясий чечим чечилди. Демек, иш ушундай өттү. Эч кандай кысым же эч кандай чабуулар сырттан болгон жок. Мен аны тастыктап, далилдеп сизге айта алам. Чындык. Экинчи суроо ушул баш мыйзамды жазган авторлордун бири Өмүрбек Текебаев мындагы интервьюларында айтты да. Мен бул конституцияны жазганда мамлекетти мындан ары ким башкарат деген суроодо ким күчтүү болсо ошол саясатты тартып кетет деген рельске салып койдум. Эгер президент күчтүү инсан болсо, күчтүү саясатчы болсо, мамлекетти президент башкарат. Эгер өкмөт күчтүү инсан болсо, күчтүү саясатчы, стратег болсо, башкалар менен сүйлөшө алса, саясий күчтөрдү бириктире алса, өкмөт күчтүү болуп кетет. Эгер төрага өзүн эң күчтүү инсан катары көрсөтсө, күчү бар болсо, авторитети бар болсо, төрага мамлекетти башкарууда эң биринчи адам айланат дегенчи. Сиз өзүңүздүн күчүңүздү кандай каалап атасыз? Саясатта ким күчтүү? Ушул үч адамдын кимиси Кыргызстандын саясатын башкара алат деп айтасыз? Тынчтык мырза, мен бир эле тилегим бар. Мамлекетибизде кызыкчылык үчүн, сиздин кызыкчылыгыңыз, элдин жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн мен бардыгына дайынмын. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мен бардыгына дайынмын. Мен ойлоймун, бүгүнкү күндө жалпысынан президент, парламент, өкмөт чогуу чапа бир ишти алып барсак тырмакта.
чындык менен, таза жол менен, адилеттик жол менен биз ошондо гана өнүккөн таза Кыргызстан мамлекетин көрө алабыз. А эгерде саясий оюн болуп туруп, 3 бийликтин бутагы президенттики, парламент, өкмөт ар кимиси өзү кожоюмун деп ар жакка тартып отурса, мамлекеттин келечеги болбойт анда. Болбойт. Саясий гана күрөш болуп туруп алат ортодо. Саясий гана күрөш болот. Энергиянын бардыгы, убакыттын бардыгы ушу саясатка өтүп кетет. Эл каралбай калат, мамлекет каралбай калат. Ошондуктан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарыш керек бүгүнкү күндө. Биз алдыңкы мамлекетти өзүбүздү көрөбүз десек, сиздер да жардам беришиңиздер керек ал үчүн. Албетте бирок кемчиликтердин оңдоо, каталарды оңдоо менен. Ошондо гана болот. А саясатчы өзүнүн, мен депутат катары, өкмөт башчысы катары ал өзүнүн аброюн эл тандайт. Эл өзү тандап алат. Тарых көрсөтөт аны. Мен ушуну айткым келет. Бакыт Төрөгенұлы, Нарва радиосу. Дастанбек Арцыбекович, буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков аймактык лобби боюнча курчтун пикир айтты. Кайсы аймактан аткан нерлер көп болсо, инвестициянын болгон гранттын баардыгын ушул аймакка алат депчи. Бул да негизинен көбүнчө жогорку кеңешке мүнөздүү болуп жатат. Кайсы аймактан депутаттар көп болсо, ошол аймак, ошол айыл штаттын маселеси көбүрөөк көтөрүлөт да, чечилбей калган, каралбай калган региондордон. Жогорку кеңеш үчүн тең салмактуулукту сактай албай жатат. Бул жактан мына кандай иш алып барыш керек? Мун боюнча мындай жооп берейин. Парламенттик шайлоо боюнча атайын мыйзам каралган. Ошол мыйзам негизинде башында айтып кеттим, парламент түп төлөт. Мыйзам негизинде. Анан кайсы аймактан депутат болбой калып, бүгүнкү күндө суроолор бар да, ошо эл ошого өзүнүн ошол жерден мен депутат болом чыккан биздин азаматтарга добушун бере албай койгон, ал өтө албай калды. Мыйзамдык жолунда. Анан азыр мен сиз менен бир нерсени такташып алайын. Мен азыр бир окуяны айтып берем да, мындай. Бирок буну сиз менен экөөбүздүн ортобузда даярдалып алган деп ойлоп калышы мүмкүн да. Просто сиздин сурооңузга мен азыр бир жооп берем да, бул чындык болуп калат. Чындык болуп калат. Жумгал Нарын облусунда Актала району бар. Актала, мен ушу Нарын облусун кыдырганда Актала районуна эл менен актив менен жолуктум. Алар ушу туура сиз берген суроону берди да. Урматтуу төрага Дастан Арцыбекович, биздин район канча жылдан бери депутат чыкпайт. Президентибиз айтты эле, ушул бүгүнкү күндө ким кайсы региондон депутат чыгарып алса, ошонун мектеби салынып атат, ошол жердин жолу салынып атат. А райондон депутат чыкпай калса, ошол аймактан каралбай калып атат деп президенттин айткан сөзү мага айтты да. Аны мен өзүм оюм билдирдим, рахматым айттым Актала районуна. Анан мен ошол жерден өзүм айттым, мен сиздерге депутат болуп берейин деп. Актала районунун депутаты болуп бердим мен. Ошол жерден 2 кишини өзүмдүн коомдук кеңешчи кылып алдым. Мына жакында келип, алар ошо көйгөй маселелерди Актала районуна айтып кетти. Жана бүтпөй аткан көпүрө маселесин көтөрүп чыгып атпадыңыздарбы, журналисттер? Мына ошо көпүрөнү бүтүрдүк. Мына мен өзүм башында туруп, министрлер менен сүйлөшүп, көпүрөнү бүтүрдүк. Дагы бир социалдык объекттер бар экен, каражаттар чечилбей калган. Мына ошону чечтик. Мен сизге мына мисал катары айтып атам да, бүгүнкү күндө албетте бар аймактар, бирок бардык жерден тегиз депутат, ошол жердин депутаты же министр чыксын деген андай болбойт. Болушту мүмкүн эмес. А мыйзам алдында бардыгыбыз тең болсок, мыйзам алдында бардыгыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз бирдей болсо, Кыргызстан ошондо гана ойнойт. Türkiye'nin ultuk mağazaları yetmesine doğru değil, Kırgızistan ülkeli olduğunu tarif nazir. Sizden biz Fransızlar, bunlar turada yakın arada Türkiye'de şaibeli tüketti. Prezidenti ile parlamentlik. Bizden olmadı prezidentimiz sunum şarkı işte topladı. Keyiflerine aitti. Sizden de bir kısa söz alsak olur. Çok rahmat. Rahmat. Bu şaylonu мен айтып кете алам, бардык өлкө, дүйнө, Европа, Америка мамлекети, Россия мамлекети күтүп аттык да, карап аттык. Менин өзүм оюм айтып кетейин, мен аябай толкундандым бул шайлоодочу. Анткени мурунку президенти, азыркы утуп келген президент Эрдоган мырза бул 100 жылдыкта, өткөн 100 жылдыкта ислам дүйнөсү менен түрк дүйнө мамлекетине жасаган
ишти эч бир адам жасаган эмес лидер катары. Мен ошондой да баалайм. Эрдогандын акыркы жылдары премьер-министрликтен баштап президентте болуп иштеди. Ислам дүйнөсүнө айтылган сөздөрүн өзүнөн кылган жардамы Түркия мамлекетинин, ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттерине кылган ишин, жасаган ишин бир да бүгүнкү күндө мен ачык айта алам, лидер жасай алган эмес. Бул тарыхта кала турган иш. Ошондуктан Түркия мамлекетиндеги шайлоого укуктуу болгон эл мына дагы кайрадан мыйзамдарды өзгөртүп, Түркия мамлекетин жаңы президент кылып Эрдоган мырзаны кайра шайлап алды. Мен буга өтө кубанычтамын. Эрдоган мырза дагы Түркия мамлекетине, ислам дүйнөсүнө, түрк тилдүү мамлекеттерине кыла турган, жасай турган сөздөрү дагы алды да, көптөгөн иштерди чогуу Кыргызстан мамлекети менен иш алып барат деген мен ой тилектештим. Ага чын ден соолук каалаймын. Дагы ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мен ал кишини куттуктаймын, Түркия мамлекетинин элин куттуктаймын. Ошондой президентке татыктуу шайлап алышына ишине ийгиликтер каалайм. Завершающий вопрос. Саламатсызбы Турова. Жыл башынан бери чек ара маселелери чечилбей кайра көтөрүлүп кетип атат да. Ушул боюнча сиздин позицияңызды айта кетсеңизчи. Мисалы Баткен тарабына тажик чек арачылары эркин кирип паспорттарды текшерет. Ушуга эмне үчүн өкмөт өз убагында көңүл жакшы бурушпайт? Анан ушул боюнча сиздин пикирлериңизди угалтырыңыз. Рахмат, ошондой аябай көйгөйлүү суроо бердиңиз. Рахмат. Чек ара маселеси бүгүнкү күндө жалпы мына союз таркагандан кийин СССР мамлекет таркап, ар бир мамлекет 15 мамлекет өзүнүн көз карандысын алып, бүгүнкү күндө иштерин алып барып атат. Ошонун ичинде Кыргызстан мамлекетибиз буюрса, коңшу мамлекет Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Чыгышыбызда Кытай эли менен да чектешебиз да. Бүгүнкү күндө Казакстан мамлекети менен Кыргызстандын делимитация, демаркация маселеси 95% чечилди деп мен айтып кете алам да. Даже 97% бүгүнкү күндө чечилип, эч кандай бүгүнкү күндө мындай орчундуу маселелер турган жок. Бираз тартыштуу участоктор калды. Мына ошолда жакын араларда чечилсе, биз 100% эки мамлекеттин ортосундагы такталган, чектелген границабызды, чек арабызды билебиз. Ошондой эле Өзбекстан мамлекетинде буга чейин маселе көтөрүлүп келген, чечилбей келген. Бирок саясий чечимдердин негизинде эки мамлекеттин ортосунда алыстап кеткен, муздап кеткен күндөр болгон. Жаңы президентибиз Сооронбай Шарипович келгенде эң биринчи ушул маселеден баштап Өзбекстан президенти менен жолугуп, иш бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Мамлекет өкмөттүк тараптан иштер алып барылып, делимитация, демаркация иши бүгүнкү күндө өтө кызуу талкуу жүрүп жатат. Көптөгөн чечилбей калган, баягы мындайча айтканда тартыш жерлер бүгүнкү күндө чечилип атат. Мен айтып кетет элем, 85-90% бүгүнкү күндө Өзбекстан мамлекети менен чечилди. Айла экинчиси Тажикстан мамлекети. Ооба, Тажикстан мамлекети менен биздин президентибиз, Тажикстан президенти 2 жолу жолукту. Аягында Кытай мамлекетинде шосто жолукканда Тажикстан мамлекети менен сүйлөшүүлөр болду. Азыр өтө тез арада чара көрүп, эки мамлекеттин ортосундагы делимитация, демаркация маселеси чечилсин деп өкмөткө тапшырма берилди. Буга тийиштүү комиссиялар бүгүнкү күндө толугу менен иштеп, эми тоолуу жерлерде, тоолуу райондордо бүгүнкү чейин чечилген. Эң негизгиси бул айылдагы поселкалардын ичиндеги болуп аткан тартыштуу маселелер көп экен. Ал тарап 24-жылкы картаны алып чыкса, коңшу мамлекет, биз 36-жылкы, алар 52-жылкы карталарды алып чыгып, бүгүнкү күндө орчундуу тартыш маселелер болуп атат. Бирок жыйынтыгы буйруса чечилиш керек. Ошол маселелердин баары чечилип, ар бир точкалар аныкталып, делимитация, демаркация чечилгенден кийин бизге тийиштүү сооружениялар, ыкмалар курулгандан кийин жанагындай болуп аткан окуялар, ок атуулар, бири-бири менен ошо менин жерим, сенин жериң деп талашкан иштердин баардыгы чечилет. Буга урматтуу журналисттер, мен айтып кете аламын, убакыт керек, бираз иштер кызуу жүрүп атат. Аябай талкуу кызуу болуп атат. Тез арада бүтүргөнгө өкмөт аракет кылып атат. Ар бир отурум ошол мамлекетте болуп атат, биздин мамлекетте болуп атат. Комиссиялар катуу иштеп атат. Жакынкы жылдардын ичинде бул маселелер да чечилет, аягына чыгат. 25 жылдан бери чечилбей келген маселелер жакынкы жылдары бүтөт. Мен сиздерге сөз берем. Муну бүтүрбөсөк, албетте элге биринчи
эки мамлекеттин элдин ортосундагы баягы карым катнаш өтө начарлап кетип атат, жанагындай окуялар болуп кетип атат. Анан кийин эки мамлекеттин ортосундагы бир мындай муздап кетип аткан акыбалды ушул алып келип коюп атат да. Бирөө келип таш менен уруп коет, бирөө келип дагы туура эмес билбей туруп границага кирип кетип аскер кызматкерлер кармоо болуп атат. Муну чечиш мамлекетке, өкмөткө кызыктар бүгүнкү күндө чечишибиз керек. Жакынкы жылдар бул чечилет. Буйрусун. Урматтуу кесиптештер, уважаемые коллеги, на этом мы завершаем пресс-конференцию «Туравай итоговую» и всех просим пройти на место. Анда урматтуу журналисттер, сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Сиздер да эс алууга чыксаңыздар, жакшы эс алып, мына сентябрь айында биз жыйыныбызды баштайбыз. Кызуу талкуулар болот. Дагы жакшы мыйзамдар кабыл алынат, эл үчүн деген, мамлекет үчүн деген. Мунун баардыгын сиздер менен чогуу көрөбүз. Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Аман болуңуздар, жакшы эс алып келиңиздер. Чоң рахмат баарыңыздарга. Малая Русь на больших работе наших президентов. Мы вам